Sizden tilingizde bir dua boş gerek. Ушул дуа Алланын астындагы биринчи Алланын буйруктарын так өтөөгө пендечилик милдетти өтөгөнөн жер бетиндеги ар бирибиздин өзүбүздүн бөлүнгөн рызкынын себебин так өтөөгө себеп болот ал дуа. Кайсы? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ла хаула ва ла куввата илля биллах деген дуа канча деген балампай ооруга шифа. La havle ve la kuvvete illa billahi деген сөздү көп айтып жүрө турган болсо, анда бул адамдар ойлобогон, күтпөгөн ийгиликтерге дүйнө акыретте жетет деген маани келип чыгат. Бул деген Кудайга таянуу деген сөз. Айтат, la havle ve la kuvvete illa billah'ni aytkan kişi gıjalat bolgonda men taң kalam deydi. La havle ve la kuvvete illa billah'ni aytıp жүрөт, tilinde la havle ve la kuvvete illa billah dagы ne үчүн gıjalat bolot men taң kalam deydi. Kim деген жашоосунда күнүгө la havle ve la kuvvete illa billah айтып турган болсо, Allah ага жардам бере берет, Allah Таала кубатты кыла берет, Allah азаптан куткара берет, Allah нур бере берет, Allah Таала бардык жагын мынекен аны колдой берет экен. Ушул сөз ушундай. La havle ve la kuvvete illa billah. Дагы айтат, ким деген эртең менен кечинде la havle ve la kuvvete illa billah айтып турган болсо, ушу кечке чейин өлө турган болсо, шейиттердин катарында өтөт. Дайыма сизден тилиңизде bir dua boş gerek. Ушул дуа